Малым болгондой акыркы 2 жылдан бери Куттуу эл республикалык улуттук форуму өлкөнүн бардык аймактарында өтүп келүүдө. Кезектегиси бүгүн 16 февралда Жалалабадта болуп өттү. Жылдызы жанган Жалалабад аталышындагы жыйынга мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, окумуштуулар, саясатчылар, ишкерлер жана жарандык коом катышты. Бүгүнкү Куттуу эл улуттук форумунун алкагында өткөрүлүп жаткан жылдызы жанган Жалалабад иш-чарасынын алкагында дагы бир ирет инсанды калыптандырган рухий көрөмгө, коомубуздун бүгүнкү абалы, алдыга карай туура багыт алуудагы ойлор, омоктуу сунуштар ортого салынат деген ишеничтебиз. Кыргызстанда Улуттук форумда кут тарыган Жалалабад, аймактын залкар инсандары, баатырлар жердеген Жалалабад тууралуу баяндамалар жасалды. Анда Жалалабадтын баалуулуктары айтылып, санжыралуу эл тууралуу кеңири баарлашуу жүрдү. Китеп окубай койдук. Эмеден алган, интернеттен алган маалыматтарыбызды эч ким текшербейт анычы. Ушул нукурабы, нукура эмеспи? Ушул кыргыздын чыныгы салтыбы, салт эмеспи? Илгеркиде цензура жок да азыр. Буну болбойт дебейт азыр. Бардыгын эле кабыл ала берип, биз өзүбүздүн баягы өзөгүбүздү, маданиятыбыздын өзөгүн жоготуп бараткандыктан ушуну калыбына келтирүү аракеттери жүрүп атат да азыр. Хорс чыгып жеңди меле устаттарды. Улуттук форум президент кол койгон 8 жарлыктын негизинде уюштурулду. Максаты кыргыз элинин нарк насилин кийинки муунга жеткирүү, жаштарды патриоттулукка үндөө, өнүккөн заманга улуттук баалуулуктарды, салт сананы сактоо менен кадам таштоо максатын көздөйт. Жалалабад эли кыргыз тарыхында ташка тамга калтырган, улуу жеңиштерди тартуулаган, келечекке үндөгөн чоң тарыхый окуялардын шарданы жана күбөсү. Мен үчүн бул жерде келип эл менен жолугушуу, ошол указдар тууралуу айтуу, указдарды ишке ашыруудагы макал, лакап, баян, уламыштарды менен негиздеп, улутубуз ким болгон, ким болобуз, кандай түшүнүктөр менен, кандай баалуулуктар менен биз элибизди мындан ары ээрчитебиз деген ой пикирдин тегерегинде кеңири сөз кылдык. Белгилей кетсек, иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө, Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы, Манас эпосунун үчилтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө, улуттук нарк жөнүндө жарлыктарын жана 2021-2026 жылдары Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп, жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруунун алкагында өтүп келет. Улуттук форум мындан ары дагы өлкөнүн бардык аймагында уланат. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалалабад.